Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Орусиядагы согушка байланыштуу Америка Кошмо Штаттары, жалпы эле Батыш негизи Орусия менен байланышкан жана ага жардам берген деген экономикаларга, компанияларга карата санкциялардын тизмесин жарыялоону улантууда. Негизи бул Кыргызстанга, атап кетсек, акыркы жылдардан болуп бул Керемет банк кирген. Кыргызстанга бул санкциялардын кандай таасир этиши мүмкүн? Буларды алдын алуу жана бул тизмеге кирбөө үчүн эмнелерди жасоо керек? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто экономика боюнча эксперт Нургүл Акимова. Нургүл айым, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Алгач эле суроо, албетте, бул ушул акыркы жаңылыктардан баштай турган болсок, бул Керемет банктын санкциялык тизмеге кирип, андан кийин болсо Кыргызстандагы мындай биздин улуттук төлөм системасы болгон улуттук төлөм системасынан да чыгарылып салды да. Негизи бул жалпы бирок биздин мамлекет бул санкциялык тизмеге кирбеш керек болчу деген бир пикирде да. Сиздин оюңузча эмне үчүн кирди? Кандай кандай шарттарда ушул санкциялык тизмеге кирип калуу коркунучу бар? Негизи силер жакшы билгендей, Америка Кошмо Штаттары Россия менен көптөгөн бири-бирине дооматтарды айтып келет. Ал согушка дагы байланыштуу жана андан тышкары дагы ошо соода байланыштарында келишпестиктер бар да. Ошого байланыштуу негизи эле бул жаңылык эмес. Көптөн бери эле, көп жылдан бери эле санкцияларды коюп келет чоң державалар. Тарифный санкцияларды, ограничительный санкция деп коет. Ошол сыяктуу бул жолу эми жаңы тенденция бул мындай да. Ким ошо санкцияга түшүп калган мамлекеттер менен иш алып барса, аларга вторичный санкция берип атат да. Ушундай вторичный санкция алган мамлекеттердин саны көбөйдү. Анын ичинде Кыргызстандын дагы бизнес чөйрөсүндө алектенген компаниялар дагы кирип калды да. Аларды эгерде биз ал факттын пресс-релизин окуй турган болсок, алар жазып атат. Бул компаниялар санкционный списокко кирген компаниялар Орусиянын жана башка мамлекетке кол салгандыгына байланыштуу көмөк көрсөтөт деп ушинтип аргумент келтирип атат да. Анан эми бул ички корпоративдик маалыматтар сыртка чыкпайт да. Аны биз, мисалы, эксперттер же болбосо калың эл көрүп далилдей албайт да. Анткени ал баары инсайдерский маалымат болуп эсептелинет. Ошонусу кандай биз жөн гана ошо кайсы маалыматты тараптар чыгарса, ошого эле таянып биз кандайдыр бир ой жүгүртө алабыз да. Эми мисалы Америка тарапы айтып атат, Кыргыздын компаниялары ошонун ичинде банкы дагы тиешеси бар, ушул операцияга тиешеси бар деп атат да. Анан бизге только статистика, ачык официалдуу статистика гана көрүнөт. Ал жакта именно Керемет банкы же башка банктын тиешеси барбы, биз ал статистикадан алып чыгып көрө албайбыз да. Анан албетте бул банктарды киргизүүдөгү эң коркунучтуу нерсе, мисалы буга чейин дагы талкууланганда айтылып келген, банктардын санкциялык тизмеге кирүүсүндөгү эң коркунучтуу нерсе Кыргызстандын жалпы эл аралык жанагы төлөм, акча которуу системаларында бир ошондон чыгып калуу да коркунучу бар депчи. Мисалы ошол эле SWIFT жана башка, мисалы Кыргызстандагы көп банктар өздөрүнүн корреспонденттик банктык системасын өзгөртүштү, башка кылышты. Негизи жөнөкөй тил менен алып караганда, эгер чын эле ушундай нерсе болсо, бул жөнөкөй адамдар үчүн эмнени билдирет? Жөнөкөй адамдар үчүн эми мисалы биздин банктар же биздин банктарга корреспонденттик счетторду ачканга уруксат бербей калса, башка мамлекеттеги банктар силер санкционный списоктосуңар деп, анда мисалы биздин Кыргызстанда ар бир 5-чи үй бүлө мигранттан келген акчага өзүнүн оокатын жүргүзөт да. Анан биз Кыргызстандын ичинде гана акчаны корторбойбуз да. Бизге мисалы Кореядан, Америкадан, Россиядан, Казакстандан туугандарыбыз акча жөнөтүп, бизге поддержка көргөзүп атпайбы?
ошол трансграничный перевод деп коет. Ошол трансграничный переводторго тыюу салынып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мисалы Улуттук банк жана башка банктар ошол ушундай тыюу салганга жеткирбеш үчүн ар кандай өзүнүн корпоративдик эмелерин жүргүзөт да, саясатынчы. Мисалы азыр эмне үчүн Кыргызстандын банктары Керменет банк менен иштебей койду? Анткени алар коркот, ошо алардын башка мамлекеттеги партнерлору алаканы бузбасын депчи. Ошондой эле ошо анткени алардын клиенттери аларга комиссия төлөп атпайбы? Мисалы мага Америкадан акча жөнөтө турган болсо, трудовой мигрант, биз комиссиясын төлөп атпайбызбы мага берген үчүнчү? Ал комиссия бул банктын кирешеси да. Ошонун кирешесин жогото албаш үчүн, клиенттерин жогото албаш үчүн сөзсүз түрдө ушундай талаптарга жооп бергенге аракет кылат биздин банктар. Анан мындан сырткары жалпы эгер Кыргызстандын тышкы соода байланыштарын алып карасак, биздеги эң чоң соода байланыш өнөктөшү азыркы күнгө чейин Орусия бойдон калууда да. Эгер ушул тармактан алып карай турган болсок, биз азыркы жаңы реалдуулукта дейбизби, жаңы мындай дүйнөлүк эрежелерди эске алуу менен биз экспорт, импорт, тышкы соода байланышын кандай өзгөртүүсү керек жана бул өзгөртүүнү ишке ашырууга мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Мен жакшы түшүнгөн жокмун, кечиресиз суроону. Дагы бир жолу. Эгер биздин башкы соода өнөктөшүбүз катары Орусия бойдон калууда да, эми тышкы биздин импорт менен экспортто карап көрсөк, азыркы жаңы реалдуулукка карата ошону кантип өзгөртө алат Кыргызстан? Ушул мындай бир биз Орусиянын экономикасын көрүп атабыз, алар согуштук экономикага мындай карата өзгөрүп баратат. Ошону эске алуу менен биз жана санкцияларды эске алуу менен, башка реалдуулукту эске алуу менен биздин экспорт импорттук байланышыбыз кандай өзгөрүүсү керек? Башка өлкөлөр менен мындай да, биз ГСМди, күйүүчү майды Орусиядан алабыз. Мисалы дүйнөдө башка мамлекеттер бизге караганда кымбатыраак сатып алат. Биз прямой контракттар менен кандайдыр бир пошлина дагы төлөбөй, ошо кичине арзаныраак алып атабыз да. Буну өзгөртүш кыйын, анткени андан Орусиядан башка бизге эч ким миллиард доллардагы көлөмдө ошонча бизге күйүүчү май эч ким беребиз деп көпүлдүк бере элек. Бул биринчиден. Биз азыр торговляны өзгөртөбүз деп ойлонбосун, биз просто, мен ойлойм, биздин өкмөт башчылар жана негизи бизнесте алектенгендер ошо вторичный санкцияга түшүп калбаш үчүн Орусия тарапындагы, Кытай тарапындагы, Америка, Европа тарапындагы баардык талаптарын эске алып, талаптарын аткарганга аракет кылыш керек. Мынтип эле оңой эле өзгөрүп кете турган бизде азыр жагдай жок. Биз импортко зависимый кичинекей мамлекетпиз. Өзүбүздү өзүбүз бага албайбыз. Биз баары бир өзүбүздүн партнерлордон көз карандыбыз. Ошону биз эске алып жүрүшүбүз керек да. Анан албетте бул согуш башталгандан кийин Кыргызстанда мисалы Орусиянын жарандары тарабынан ачылган бизнестер да пайда болду. Анан Кыргызстандын санкцияга кирген компаниялардын тизмесин алып карасак, көпчүлүгү ошол жарандар менен же Кыргызстандын жарандыгын жаңы алган кишилер менен мындай байланышкан компаниялар экен да. Ушул тармактан алып караганда Кыргызстандын мындай жаңы ишкерлерге карата саясаты болобу, шарттары болобу же кандай болушу керек? Бул Кыргызстанды мисалы Кыргызстандын көп компаниялары санкциялык тизмеге кире берсе, бул мындай бир өлкөнү оор жагдайга алып келиши мүмкүн да жалпы. Анан ошол тармакта кандай иштер жүргүзүлүшү керек? Эми мисалы бир компания же эки компания санкцияга кирсе, бул эмне деген сөз? Ошол тармакта, мисалы мейли соода болсун, мейли финанс тармакта болсун, ошол тармактын регулятору бар да. Мисалы Министерство экономики лицензия берет внешнеэкономический деятельностька. Импорт экспортко, туурабы? Лицензия берген мамлекеттик орган өзүнө эске алып, ошо мен
берген лицензия берген компания түшүп калыптыр санкционный списокко деп туруп, кандайдыр бир өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда эске алып туруп, мүмкүн кичине катуураак талаптарды коюш керек, мүмкүн наоборот аларга поддержка көрсөтүш керек. Аны өздөрү ошону анализдеп, өзүнүн жана министерствонун же болбосо госоргандын өзүнүн жана полномочиясына жараша өздөрү чечим кабыл алыш керек. Банктардыкы банк дагы ушундай бир может комплайнсты көбөйтүш керек, текшерүүлөрдү же надзорду күчө алыш керек, же мүмкүн анда деле эмес кеп, мүмкүн бул курулай дооматтыр, биз аны доподлинно биле албайбыз деп ойлоп атабыз да. Бирок переговорлор болгондо андай нерселердин чоо жайы билинет да. Мисалы азыр мен билем эме Министерство иностранных дел переговор жүргүзүп атат. Мүмкүн аларга айтты да, эмне үчүн тигил же бул компания санкцияга кирип калды, кайсы фактылар менен аларга доомат коюлуп атат. Алар уже жабык эшиктин артында аны талкуулайт да. Мүмкүн кыргыз элине алар айтат, биз чечип келдик же чече албай койдук, анткени мындай жагдай болду деп айтышы мүмкүн. Ал эми мен сырттан карап бир гана айта алам, что жөндөн жөн эле компаниялар санкционный списокко кирип калбайт. А эгер кирсе, анда сөзсүз түрдө биздин законодательствону жана законодательствону реализация кылган госоргандар өзүнүн ыйгарым укуктарын туура колдонуш керек деп мен айтып элем да. Анан кайсыл тармактарда иш жүргүзүү көбүрөөк мындай көбүрөөк рискке байланышканда, ошол санкцияга кирип калуу рискине көбүрөөк байланышкан? Эми биз мындай да, көбүрөөк же азыраак деп айткан бул кайсы позициядан келип чыгат. Мисалы биз өзүбүздүн финансылык технологияларыбыз жок, туурабы? Биз Swift'ти колдонобуз. Swift бул американский компания. То есть биз сырттан келген иностранный компаниянын инфраструктурасын колдонуп, аларга көз карандыбыз да. Анан Swift кааласа, биз Кыргызстан менен иштебейбиз деп койсо, биз өзүбүздүн альтернативабыз жок да. Мисалы Кытайда бар, мисалы, там Россияда бар, бизде андай жок да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек, кайсы критический инфраструктура, анын владельци ким, кайсы мамлекеттен келип чыгат. Мисалы биздин өзүбүздүн нефть өзүбүзгө жетиштүү эмес. Баардык автовладельцтер Кыргызстандын нефтинен бензин куйбайт, мисалычы. Ушундай бир ушинтип карап келгенде биз уже билебиз да, кимден биз канчалык деңгээлде көз карандыбыз. Мен ушул суроону өзүмө бердим. Мен карап келсем, биз баардык эле жана азыр санкционный, тарифный эмелер болуп атпайбы? Жанагындай келишпестиктерчи. Бирөөнө импортный пошлина коюп атат, бирөөнө антидемпинговый пошлина коюп атат, бирөөсүнө дагы кандайдыр бир дооматтарды коюп, андай. Азыр негизи международный торговляда келишпестиктер көп да. Мен ойлоп келсем, ар бир тараптан биз көз каранды экенбиз да. Кытайдан биз 3/2 бөлүгү импорт Кытайдан келип атат. Ближний Востоктон, Россиядан, Европейский Союздан. Просто ар бири ар кандай бизге керектөөчү нерселерди берет экен да. Окшош эмес бири-биринечи. Ошон үчүн ушул мен как эксперт катары сунуштайт элем да. Ошону жакшылап жанагы биз чечим кабыл албайбыз да. Чечим кабыл алган адамдар жакшылап ар бир жолу өзүнө суроо коюп, туура чечим кабыл алса, ошо элге дагы мындай зыяны тийбегендей болсо дейм да. Анан биз билебиз, ошол санкцияга кирген өлкөлөрдө көп өзгөргөн нерселердин бири бул валюталык саясатта. Мисалы ошол эле валюталардын кандай өзгөрүп аткандыгы, алардын туруктуу эместигин көрүп атабыз да. Анан ошону алып карасак, Кыргызстанда бул тармакта абал кандай? Жакын арада өзгөрүүсү мүмкүнбү? Өзгөрсө кандай өзгөрөт? Сиздин пикириңиз ушул боюнча? Валюта боюнча дүйнөдө 4 эле валюта резервный болуп эсептелинет. Ошонун ичинде доллар. АКШнын доллары дүйнөдө баардык транзакцияларды карай турган болсок, сделкаларды карай турган болсок, ошонун жарымы доллар менен сатып алака жүргүзөт да.
Ошон үчүн биз өз үстүндө биздин Кыргыздын сому международный валюта болбогон үчүн биз долларды колдонгонго муктажбыз. Мгм. Эгерде бизге таарынып же болбосо жок биз Кыргызстан менен иштебейбиз, долларды колдонбогула деп койсо, бизге башка альтернатива только фунт стерлинг, японский иена и китайский юань, который половина өттү, верификация половина өтө элек. Ошол деле калып калабыз да. Бул эмне деген сөз? Эгерде биз доллардын такыр иштебейбиз деп койсок, биз үчүн товарлар, импорттун товарлар кымбат түшүп калат да, анткени биз валютный курсовой комиссия төлөп калабыз. Мгм. Ошон үчүн биз ошону минимизация кылыш үчүн, минимум төлөш үчүн биз резервный валютаны колдонуп, сырткы алакаларды, сырткы соода саттыкты жүргүзөбүз да. Мгм. Анан эми ЕСтин алкагында көп жолу ушул суроону көтөргөн. Эмне үчүн биз ошо экспортированный иностранный валютаны колдонуп, аларга комиссия төлөп атабыз деген суроолор көтөрүлгөн да, саясаттын деңгээлинде дагы. Анан айтышты, биз өзүбүздүн национальный валюталарды бири бирибизге тааныйлык дагы, иш алып барайлы деди. Бирок бул иш жүзүнө аша элек. Мисалы биз Кыргыздын сому менен, мисалы биз текстиль эме кийимдерди тигип сатып атпайлыкпы? Мисалы биз Москвага Кыргыздын сому менен договор түзөлүк, силер бизге Кыргыздын сому менен төлөп бергиле десе, ага эч ким үчүн макул боло элек да. Бирок эме да, бул суроо саясаттын деңгээлине көтөрүлгөнүнө байланыштуу уже валютный рынокто иштеген бизнестер уже альтернатива бизге предлагать этип атат. Мисалы криптовалютный системадагы крипто кошелектор уже айтып атат, мына биздин биткоин же болбосо эфириум, любой бир цифровой валюта чыгарган эмитент айтып атат, менин платформамды колдонуп, пожалуйста, башка валютаны колдонбой ушул менен иштегиле деп атат да. И кээ бирлер действительно ошо менен иштеп атат. Кээ бирки бизнестер именно криптовалютный кошелек менен расчетторун жүргүзүп атат. Бирок биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Криптовалютаны бир дагы мамлекет еще тааный элек да. То есть юридически анын статусу жок. Аны как средство платежа эч ким тааный элек. Ошонго байланыштуу бул эмне деген сөз? Эгер официалдуу түрдө тааныбаса валютаны, анда ага регулирование жүрбөйт жана анын мошеннический схемаларын эч ким текшербейт да. Мгм. Бирок кээ бирлер айтышы мүмкүн да, бизде закон о виртуальных валютах бар, тигил бар, бул бар депчи. Бул эки нерсени түшүнбөй атат да. Виртуальный валютаныга закон чыгарды, алар реестр түздү. Бирок именно платежный системасын эч ким текшерген жок. Происхождение денег, ал эме кошелек контрактка байландыбы, байланган жокпу? Ошондой көптөгөн аспектилери бар да. Именно международный торговляга байланыштуучу. Ошол жагын эч ким еще регулировать эте элек. Ошон үчүн ал официалдуу платежный средство болуп эсептелинбейт. Бирок ошого карабастан ким долларды колдонбойм же болбосо башка международный валютаны колдонбойм дегендер ошону өзүнүн тобокелчилигине салып колдонуп атышат. Мгм. Ошо эми бул суроо эми мындан ары дагы бул суроо дагы көп өзүнүн развитиясын алат. Биз буга даяр болушубуз керек. Мүмкүн криптовалютаны тааныбай туруп уже национальный цифровой валюталар уже иштеп баштайт. Анткени цифровой валюта менен фиатный валютанын айырмасы ал жакта спекуляция кылыш өтө кыйын да. Анткени блокчейнде отурат. Эми бул башка дискуссия деп айтайлычы. Бирок ошо сөзүңүзгө баягы жооп бергенге аракет кылып атам да. Пока бул суроого мындай толук жооп жок да. Мгм. Анан ошол сиз айткан нерселер, мисалы жанагы башка валютаны табуу аракети, негизи эле азыркы дүйнөдөгү болуп аткан окуялар Кыргызстандын ичиндеги кайсы тармактарга көбүрөөк таасирин көрсөттү? Кайсы тармактар көбүрөөк мисалы кымбаттады же жеңилдеди же ооруп кетти? Кайсы бир тармакта иш алып баруу? Экономиканын тармактары жөнүндө айта турган болсок. Сиз эмненин таасири деп атасыз? Ошолорго Валюталык рыноктогу болуп аткан өзгөрүүлөр болобу же жалпы эле санкциялар
санкциялар, согуш, ошонун баарын айта турган болсок. Негизи баарына тиешелүү, бирок эң көп валютаны ким колдонот? Биз эгерде бизнес циклды карай турган болсок, эң кыска цикл бул содада да. Розничныйлар көп. Анткени биз күнүндө 2-3 жолу бирдеме сатып алабыз да. Ошо это быстрый деньги деп коет. Эң көп таасири ким эң көп колдонсо ошолорго тиет да. Бирок эми жалаң эле соода саттыкка тиешелүү, мисалы производствого тиешелүү эмес деп айткан кыйын. Анткени алар дагы, булар дагы, жада калса жөнөкөй жарандар дагы күндө акчаны айлантат. Эгерде акчанын куну кете турган болсо, же болбосо анын наоборот кымбаттай турган болсо, же ал туура эмес функцияны аткарса, сөзсүз түрдө ал баарына тиешелүү болот. Бирок эми биз туура түшүнүшүбүз керек. Санкциялар жөнүндө айтканда, же болбосо башка мындай системдик кризистерди айтканда, алар биринчи кезекте бул регуляторлордун эмеси да, баш ооруш керек да. Ал пока элге тиешеси жок. Ал качан тиешеси болот? Уже коллапс болуп, уже система иштебей калганда элдер аны түшүнөт да. Ага чейин бул проблема көбүнчө институттардын гана проблемасы деп ойлойм. Анан ушул регуляторлор азыр Кыргызстанда кайсыл тармактарды көбүрөөк мындай көзөмөл астына алыш керек? Мүмкүн мыйзамдарды өзгөртүүсү керекпи, же жаңы токтомдорду чыгарып анан ушул тармакта кандай иш алып барылыш керек? Эми негизи, эгерде биз баардык секторлорду текшере мындай обзор кыла турган болсок, именно финансовый сектор самый стандартизированный, да. Баардыгынан дисциплинированный бул финансовый сектору. Анткени стандарттар, дүйнөлүк стандарттар 80 жылдан бери мындай стабильно келатат да. Бирок эми жаңы технологияларга байланыштуу, жаңы поведенческий аспекттерге жараша, жаңы саясатка жараша, конечно, проблемалары бар. Анан мен ойлойм, бул жерде бир гана улуттук банктын проблемасы эмес бул. Мүмкүн аларга көбүрөөк межведомственный эме керек, консультациялар керек. Мисалы ошол эле Минэконом менен, ошол эле таможня менен, налоговый менен, именно алар бири бири менен эксперттик обсуждение кылыш керек да. Мисалы кайсы жерде биз жакшы көзөмөлдөй албай атабыз, кайсы жерде эмне жетишпейт. Эгерде ошо бири бири менен жакшы көбүрөөк талкууласа, алар өздөрүнүн отраслевой эмелерин жана нормативдерин, может быть, өзгөртөт. Может, өзгөртүшүнүн кереги да жок. Может, башка жагдайлар бардыр. Аны эми биз баягы системанын ичинде болбогон адамдар үчүн бул эме айтыш кыйын да. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратыр. Акыркы суроо ушул канчалык дүйнөдө болбосун, Кыргызстан эмне болбосун, Кыргызстан кичинекей мамлекет катары баарынан таасирленет. Сиз айткандай эле ошол жанагы биз баардык нерсени импорттоого мажбурбуз. Биздин ички рынок толугу менен чет өлкөдөн келген товарлар менен толгондо. Анан ошого карабастан биз өзүбүздүн айрыкча тамак аш коопсуздугу боюнча көбүрөөк эгер сөз кыла турган болсок, тамак аш болобу же болбосо кайсы бир стратегиялык маанилүү экономиканын тармактарын көбүрөөк коопсуз, ушул санкциялардан көз карандысыз кыла турганга мындай бир биздин Кыргызстандын өлкө катары жолдору барбы? Эми санкциялар, мисалы, эгерде да, мисалы, бир сценарийди алайлычы, эгерде биздин кошунабыз санкцияга түшүп калды дейли,чи, анда ал жактан границалар жабылган жок да. Мисалы, финансовый санкциялар бул жөн гана расчетторду кымбаттатып атат да. Эгерде мисалы мына эмеде Газада война болуп атат, Украинада, алардын маршруттары бизге тиешелиси жок да. То есть бизде логистический цепочка үзүлгөн. Логистика мурункудай эле калып атат. Доставкасычы, мисалы, там бир жактан биз фасолду бир жака барсак, же наоборот бизге там бананды алып келсе, биз мурунку эле маршрут менен келатабыз да. Бир гана биз валютага кымбатыраак төлөп калып атабыз да. Анткени биздин партнерлор санкцияга түшүп калып атат да. Алар через алардын каналы эмес, башка инфраструктураны колдонгонго байланыштуу. Ошол сыяктуу эле эми азык түлүк коопсуздугун эме кылыш үчүн
сөзсүз түрдө баардык и финансы жагын, и логистика жагын, и бесперебойный поставкасы боюнча партнерлор менен дайыма катнашта болуп, дайыма эме переговор жүргүзүп келиш керек го деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстанга карата, кыргызстандык компанияларга карата киргизилип аткан санкциялар негизи эле бул кыргыз экономикасына, тамак аш коопсуздугуна жана эле ошол мигранттардан келип аткан акчаларга кандай таасирин тийгизет, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто экономика боюнча эксперт Нургүл Акимова болду. Нургүл айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.